Демек мен бир нерсени түшүнбөй атам деп анан өзүңөрдү күнөөлүү сезип баштайсыңар. Башка өлкөлөр Американын жанында өтө кичинекей болуп калат экен. Эгер булардын баалуулуктарын чукуп бара турган болсок, түйүндө мектепте балага кандай сабактарды окутуш керек, баланы өзү кантип тарбиялаш керек деген жерге чейин барасыңар. Оскарды булар өтө катуу идеологиялык себептер менен беришет. Достор, бул канал Америка жөнүндө эмес. Мен Американы кыдырып келдим. Ошого Америка жөнүндө видеолор чыгарып атам. Кээ бир сөздөрдү айтканга жетишпей калдым. Ал сөздөрдү дагы Американын шаарларында туруп айтканымда дагы кооз болмок. Бирок бул жактан деле уланта берсек болот. Америка жөнүндө бул каналда анча-мынча видеолор чыга берет. Буга эки чоң себеп бар. Биринчиден, технологиянын сахнасында америкалыктар бар. Технологиянын паровозу америкалыктар деп койсок болот. Анча-мынча ал сахнага башка өлкөлөрдөн кээ бир кичинекей компаниялар чыгып калды. Мисалы, жакында Кытайдан DeepSeek деген жасалма интеллект компаниясы чыгып өтө көп талкуу жаратты. Бирок булар аз болуп атат да. Технологиядагы өнүгүүлөрдү жана ал жака салынган акчаларды эске ала турган болсок, башка өлкөлөр Американын жанында өтө кичинекей болуп калат экен. Евросоюз бириксе, баары биригип, Американын жанында ушу технология жактан өтө кичинекей болуп калат экен да. Ошон үчүн биз аларда болуп аткан окуяларды байкайбыз. Экинчиси, Америка супер күч. Америкада болгон өзгөрүүлөр бизге түздөн түз таасир кылып атат. Мисалы, мына Байден учурунда Украинадагы согушку токтотууга каршы эле азыр Трамп токтотом деп атат. Эгер согуш токтосо, экономикалык жактан бул Россияга таасир кылат, Россиядагы экономика бизге таасир кылат. Ошондой. Бир мурдагы видеомдо woke адамдар жөнүндө сөз кылдым эле. Woke деген бул ашыкча кеткен, фанатик болуп кеткен либералдар, демократтар. Ал бизге кандай таасир кылат? Мисалы, Байден учурунда бийлик алардын колунда эле, массалык маалымат каражаттары азыр деле көбүнчө ошолордун колунда, силикон өрөөнү көбүнчө алардын көз карашында, азыр ал өзгөрүп атат. Голливуд алардын колунда. Мына ортодо бир адамдын мээсин элестеткиле. Бул жактан бийлик, бул жактан массалык маалымат каражаттары, бул жактан соц тармактар, бул жактан Голливуд. Баары биригип ошол мээни өздөрү жака бурганга аракет кылып атышат. Мисалы, Голливудка заказ берилет. Голливудтун режиссерлоруга алар ансыз деле заказ берилбесе деле ошол көз карашта болгондугу үчүн алар ошол элди кайсы жака бургусу келсе, ошого жараша кинолорду тартып башташат. Анан ошол кинолор барып Оскар алат. Алар тарткан кинолор жөнүндө журналисттер өтө мактап сөз кылат. Анан биз могул мээ ошол кинону көрүп, суктанып көрөт. Ушунчалык сонун кино экен деп. Ал өзүнүн мээсинде бирөөлөр инженерлер анын мээсин мынтип бир жака бурмалап аткандыгынан кабары жок да. Соц тармактарды жөн эле ойлонбой эле потребитель катары колдонгон, монтип отурган 99% адамдар ошондой. Соц тармактар кантип алардын мээсин өзгөртүп атат? Силер мындай нерсени байкасаңар болот. Роевое поведение деген бир сөз бар экен. Соц тармакты ачсаңар, элдин баары эле бирдей сөздү сүйлөп аткандай сезилет экен да. Айрыкча акылдуу деп билинген адамдар. Ошол учурда бул катуу болгон. Ошол Обама бийликке келгенден баштап акыркы 10 жылда булар бийликти кармап турган учурларда өтө катуу болгон. Бул дагы бир сөздү айтып атат, бул дагы бир сөздү айтып атат, бул дагы баары эле бир сөздү айтып атат, баары эле бир пикирди айтып атышат. Демек, мен бир нерсени түшүнбөй атам деп анан өзүңөрдү күнөөлүү сезип баштайсыңар, өзүңөрдү артта калгандай сезип баштайсыңар. Чынында эмне болуп атат? Чынында соц тармактар алардын колунда болгондугу үчүн өздөрүнө ыңгайлуу адамдардын постторун, аккаунттарын өйдө көтөрөт, суудун үстүнө калкытып чыгарып коет. Суудун астында аларга жакпаган өтө көп адам бар. Күчтүү пикирлери, күчтүү акылдуу адамдар бар. Алар суудун астында калат дагы, силерге булар көрүнөт. Ошол пассивный потребитель дебедимби? Монтип отура бергендерге ошолор көрүнөт дагы, алардын пикирлери убакыт менен мээни, могул жерде турган мээни дагы буруп баштайт. Массалык маалымат каражаттары кандай иштегенин билесиңер, бийлик кандай иштегенин билесиңер. Айрыкча Голливуд жана соц тармактар ушундай таасир кылышты. Ошон үчүн Голливудтан чыккан кинолорду мындай сын пикир менен караш керек, сындап караш керек. Тартылган бардык нерселерди эле кабыл ала бербеш керек. Айрыкча эгер Оскар алган болсо, Оскарды булар өтө катуу идеологиялык себептер менен беришет. Мына акыркы 10 жылдан бери тартылган жана Оскар алган кинолорду мындай карап көргүлө, ичинде кайсы темаларды тартып атат, эмнелерди мындай талкайт этип атат орусча айтканда. Ошону карап көрсөңөр, түшүнөсүңөр. Ошондой достор, бул эми бизге таасир кылабы? Кылат туурабы? Ушундай нерсе Америкада болуп атат.
бул бизге таасир кылып атат. Азыр эми Vogue Америкадан бийликтен кетти, күчтү жоготту, бирок Европада калды. Ошон үчүн бири-бири менен тирешип атышат. Булардын баалуулуктары бири-бирине такыр туура келбейт. Эгер булардын баалуулуктарын чукуп бара турган болсок, түйүндө мектепте балага кандай сабактарды окутуш керек, баланы өзү кантип тарбиялаш керек деген жерге чейин барасыңар. Vogue адамдар, мына өзүңөрдүн деле кабарыңар бар, учурда жыныс жөнүндө кичинекей балдарга сабактар өтүп башташкан. Жыныс жөнүндө оюна келген бир сөздөрдү айтып атышкан, билесиңер. Азыркылар ага каршы. Азыркылар бул дүйнөдө эркек жана аял бар, болду деп атышат. Мындан кийинки видеолорумда Эпштейн деген бир киши жөнүндө айтып берейин деп атам. Бул дагы өтө азыр көп талкуу болуп атат. Эпштейндин аралдары, Эпштейндин кагаздары, Эпштейндин тизмеси жана башка деп акыркы ушул күндөрдө азыр кайрадан катуу талкуу болуп атат. Ошондой орозо кармап аткан болсоңор орозоңор кабыл болсун достор. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.